Алла Тааланын үйі болса, мына ал дагы ушул Мекке шаарында курулган. Мекке шаарындагы биздин бүгүнкү күндө кыблабыз болгон 12 фарыз болгон болсо, ошол ичиндеги 6 парыздын бирөөсү кыбланы кароо. Эгерде кыбланы карабасаңыз, намазыңыз бузулуп калат, намазыңыз кабыл болбой калат. Ошол кыблабыз болгон мына Мекке шаарында келип ушул ибадаттарды аткарып атасыздар. Албетте Кудай Таала тарабынан тандалган иншалла ажекелер. Аллахым өзү кабыл кылсын. Мына мен жогоруда ушул мамлекетибиз тууралуу айтып бара жатып, ушул Мекке шаарынын ыйыктыгына бурулдум. Негизги кайра сөзүмө кайта турган болсок, урматтуу туугандар, эң биринчиден ошол мамлекетибиздин башында турган жетекчилерибизге, анын ичинен журт башчыбызга көп дуа кылалы. Жетекчилерибизге көп дуа кылалы бир туугандар. Улул амыр деп коебуз. Динибизде эң чоң принцип бул моюн сунуу, итаат кылуу. Бүгүнкү күндө улул амыр сиз менен биз ошол башчыбызды тандап алганбыз. Тандап алган башчыга моюн сунуу важип болот. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ушундай татынакай бир шарттардын түзүлүшүнө эки мамлекеттин ортосундагы барыш келиш дипломатиялык жолдо албетте сөзсүз түрдө биздин жетекчилерибиздин чоң салымы бар. Анын жанында Кудайга шүкүр мамлекетибизде амандык бар, тынчтык бар. Мына бүгүнкү күндө мындай бир картаны карай турган болсоңуз, ошол картада кээ бир мамлекеттер өчүп жок болуп кетип атат да бир туугандар. Бул амандык, тынчтык дагы өзүнчө Кудай Таала тарабынан берилген неамат экен бир туугандарым. Ошон үчүн мамлекетибиздин аманчылыгы үчүн, тынчтыгы үчүн дуалар кабыл боло турган жерде жүрөбүз иншалла. Мамлекетибизге, жетекчилерине, коомго, жамаатка, урук туган бир туугандарга, жора жолдош досторго, келечек муун балдарыбызга, көзүбүздүн кубанычы болгон жубайыбызга жана балдарыбызга ушул жерде дуа кылалы иншалла. Алла субхана ва таала өзү кабыл кылсын. Бул тынчтык тууралуу мен баса белгилеп атам. Эмнеге? Себеп дегенде бул өтө маанилүү болгондугу үчүн. Тынчтык менен аманчылыкты жамаат талашып калат. Ушундай отуруп эле сөздөн сөз чыгып отуруп, бирөөсү айтат, аманчылык биринчи орунда турат десе, экинчиси айтат, жок, тынчтык биринчи орунда турат деп, анан эми жамааттын ичинде болот экен да мындай. Анан ошол мезгилде имам Шафии рахматулла алейх жамааттын имамы болгон, 4 мазхабтын имамы болгон улуу имам Шафииге ошол жамаат барып кайрылып айтат. Эй имам дейт, бизде ушундай ихтилаф, талаш тартыш суроо болуп калды. Ушул сурообузга татынакай жооп берип коюңуз. Биринчи орунда аманчылык турабы, же болбосо тынчтык турабы? Ден соолук турабы? деп сураганда имам Шафии айтат, силер кайсыл коомдон, кайсыл жерден келдиңер дегенде, биз ушундай тоолуу аймактан келдик. Дегенде, силерде кайсыл жаныбар көбүрөөк мындай багасыңар, карайсыңар дегенде, эми биз тоолуу аймак болгондон кийин бизде эчки көп дейт, эчки багабыз дейт. Карасаңыз, имамдар ушунчалык психолог болгондо, адамдардын суроосуна жараша, жүзүнө жараша, көз карашына караша кабилияты болгон. Демек, ошол өзүнүн табигый жаратылышына карап турганан жооп бергенге аракеттенген да. Демек, силерде тоолуу аймак, ал жерде эчкилерди көп бага турган болсоңор, эми карап туруңуздар дейт. Эчки тоодо оттоп атат. Оттоп, буту тайып жерге кулап түштү дейт. Тоодон, зоодон жерге кулап түштү. Буту колу сынды, кабыргасы сынды, жерде жатат дейт да. Ошол эчкинин жанына жемди, чөптү, сууну алып келип койсоңуз, ошол эчки мындай башын көтөрүп, суудан ичет, жемин жейт, чөбүн жейт, жашоосун улантат дейт да. Ден соолугу жок да, бирок жашоосу уланып атат. Эми дагы бир мисал берет, эми караңыздар дейт. Ошол эчкинин жанына сууну койдуңуз, жемди койдуңуз, эми жанына бир карышкырды коюп коюңуз дейт да. Бир карышкырды алып келип коюп коюңуз дейт. Ошол эчки жеп жашоосун улантабы дегенде, баардыгы уже жоопту түшүнөт да таксылар. Аманчылык жок. Жанында карышкыр турса, ал коркуудан, ал жеп ичкенден да тыйылат, туурабы? Ошон үчүн бул аманчылык өтө маанилүү экен бир туугандар. Биздин мамлекетибизде Кудайга шүкүр аманчылык бар, саламатчылык бар, тынчтык бар, анан ибадат болуп жатат. Ибадаттарыбызды аткарып атабыз.
dinimiz менен жашап атабыз, dinдар болгонго аракеттенип атабыз. Мунун бардыгы келип Кудай Таала тарабынан берилген аманчылыктын неаматы болуп эсептелет. Мына көрдүк, аманчылык болбой коронавируста эмне болду бир туугандар, туурабы? Коронавируста чымчыктар таваф кылып калды. Ошол аманчылык болбосо ушундай экен бир туугандар. Ошон үчүн аманчылыктын кадырын билишибиз керек. Ошол аманчылык түбөлүктүү болуш үчүн эл жерибизге, журтубузга иншалла дуалар кабыл боло турган жерде дуа кылып калалы иншалла. Андан кийин урматтуу туугандар, бул Al-umru qasir, bul ömür ушунчалык кыска экен бир туугандар. Көз ачып жумганча, көз ирмемде мындай кылчайып арканы карасаңыз, убакыт ушунчалык тез көз ирмемде өтүп кетип атканын сезебиз да. Бул жерде мындай карасак, мына атабыз отурат. Атабыздын жашын сурап канчага келип калдыңыз ата сиз? 75 жашка келди мына. Атабыздан сурасаңыз 75 кандай өттү десеңиз, азыр көз ирмемде өтүп кетти деп жооп бересиз, туурабы? Атүгүл Нух алейхиссалам 950 жыл жашаган. Cebreil perişte bir rivayette Azrail perişten aytат: "Kayfa wajadta ad-dunya?" Sen 950 yıl yaşadın. Uşul dünyаны kандай taptın deydi. 950 yıl yaşadın. Kanday oldu bu dünya degende bir bölmödön bir bölmöge ötkönдөй эле oldum deydi aslında. Bu ömür uşunçalık kıska eкен da. Göz irmende. Göz açıp jumганча ötüp kete turgan bir vakit. Ошон үчүн биз ушул убакыттарды, ушул мөөнөттөрдү өтө пайдаланып калышыбыз керек. Өзгөчө өмүр, убакытты пайдаланып калыш керек. Сөйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Адам баласына берилген эки неамат бар. Анын биринчиси ден соолук болсо, экинчиси бул убакыт дейт да бир туугандар. Убактыбыз өтө маанилүү. Кудай Таала тарабынан берилген бул неаматтарды убагында пайдаланып калыш керек. Эгерде кайдыгер боло турган болсок, гафлатка кирип кете турган болсок, көз ачып жумганча өтүп кетет дагы, эртең аттиң деп кала турган болсок, ал кеч болуп каларын баардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн сиздерден сураныбыз, мына Кудайым чакырып бул жыл сиздерге насип кылып, тагдырыңыздарга жазып, ушул ыйык жерлерде кадам таштап, таваф ибадаттарын аткарып, мына ажылык ибадатын аткаруу алдында турасыздар. Саналуу күндөрдөн кийин эң ыйык болгон, негизги ажылыктын шарты болгон амалдарды иншалла жакын арада аткарасыздар. Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам бул ибадатты сиздерге жеңил кылсын, кабыл ва муассар эйлесин. Албетте, бул ибадаттардын ичинен дагы бир ибадат бар, бир туугандар. Жер бетинде андай ибадат жок. Башка жерге барсаңыз дагы ал ибадат шарият тарабынан дагы, динибиз тарабынан дагы буйрулган эмес. Мүмкүн эмес. Ал ибадат кайсыл ибадат? Ал ибадат ким жооп берет? Таваф ибадаты, машалла. Таваф ибадаты жер бетин миллион эсе айланыңыз, кайра микроскоп менен айланыңыз, ушундай ибадат бар экен деп таппайсыз. Бир гана бул Мекке шаарындагы кыблабыз болгон Каабатулланы таваф кылуу Кудай Таала тарабынан буйрулганбыз, фарыз. Ошон үчүн ушул таваф ибадатына өтө жакшы көңүл буралы. Haramga barganda sözsüz türde tura tilavat okuş gerek, zikir kılış gerek, başka ibadatlarımız var. Bırak en manilüsü bu tavaf ibadatı oluyor. Septenlet şu tavaf ibadatın görev atkargın hareket kılar. Böyle Arafat'ta var şeylerde inşallah Kırgızistan'ın gelecek çeşitlilikler her bir dünyada olsa Kırgızistan'ın ölçüler inşallah. Ölçüler, bu yapılar bizim boğazda inşallah. Bu dilek kıvatlı maniyette durarız. Andacıyımızın akırında Hazreti Mufti Cevap'ımıza götürüldü. Çoğuzumuzda aydınlıkımız, şamutçuluğunda, ısmarlıklarında, şöyle var. Cemaatimiz karşılarımızda bir ahlatlarımızı verseniz inşallah. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واعف عنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Allah'ım uşul alaqandarımızı jayıp, ıyık yerlerde, ıyık mekenlerde Allah'ım özüne jalbarıp dua kılıp atabız. Allah'ım bu dua tileklerimizi özün kabul kılgın. Dua tileklerimizgi boşqa kaytargın ya Rabbal Alamin. Mana uşul jerde ulu ibadatımız bolgon hacılık ibadatın atkarуу maksatında mana bizim mekenimizden, eli jurtubuzdan bizim bolacak ajekelerimiz, atalarımız, apalarımız, dindeş Müslüman bir tuğandarımız gelip ibadatların atkarışıp atat.
улуу ибадатты аткарууда, фарз ибадатты аткарууда саналуу ыйык күндөр калды. Аллахым ошол күнгө чейин сак саламатта кылгын. Аллах Таала мекенибиздин башында турган башчыларыбызга күч кубат берсин, аларды амандыкта, ден соолукта кылсын. Бардыгыбыздын Кудайдан тилеген, тилек ойлогон ниет максаттарыбыз бар. Дуаларыбызды, тилектерибизди Кудай Таалам кабыл этсин. Аман эсен сак саламат ушул ибадатты аткарууда Кудай Таалам бардыгыбызга күч кубат берсин. Ат-таййибин ат-тахирин фастажиб дуаана би рахматика я архамар рахимин. Allahu akbar walillahil hamd.